Кыргызстан өнүгүүгө бардык шарты бар өлкө. Ген десең гени, суу десең суусу, табият десең табияты бар. Болгону Кыргызстанды коррупция деген нерсе чиритип, иритип келет. Камчыбек Ташиев мына ошол коррупция менен айыгышкан согуш жүргүзүп жатат. Өзүңөр көрүп жатасыңар, сотту да, депутатты да, чиновникти да караган жок. Мыйзам алдында баары бирдей деген ураан менен иштеп жатат. Мындай адамды баардыгыбыз моралдык жактан колдоп туралы. Иштеп мамлекеттеги чириген системаны жок кылып, жаңы Кыргызстандын курулушуна өбөлгө болсун. Бизге ушундай мыкты адамдар керек эле. Эл үчүн иштейм деп келди. Жапаров азыркы саясатчыларга үлгү көрсөттү. Президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча жеңүүчү деп табылган талапкер Садыр Жапаров азыркы саясатчыларга үлгү көрсөттү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын мурунку башчысы Ибраим Нуракун уулу Маралга берген маегинде билдирди. Көптөгөн депутаттар, министр, өкмөт мүчөлөрүн же болбосо саясатчы болом деген адамдарды коомдогу окуяларга карата пикирин айттыруу өтө оор. Алар бааланып сүйлөмөксөн болушат да. Журналисттер абдан кыйналат. Өтө маанилүү учурда башын кумга катып алышат. Ал эми Садыр Жапаров атайын тайпаларды түзүп, эл менен социалдык тармактар аркылуу байланышып, пикирин билдирип турганын айтты. Муну Жапаровдон саясатчыларда үйрөнүшү керек болуп калды, дейт Нуракун уулу. Анын айтымында парламентти маалыматка ачык кылуунун үстүндө иштер жасалды. 60 депутатка журналисттер менен маектешүү, социалдык тармактарда иштешүү багытында кадимкидей тренинг уюштурулган. Аларды көргөн башка депутаттар да кызыгып келе башташкан. Нуракун уулу белгилегендей, саясатчылар журналист дегенде чоочулап, көпчүлүгү бекинип алышат. Мындан сырткары көп саясатчылар шайлоого карата үгүт убагында гана өздөрүн таанытууга ашыгышат. Бул туура эмес. Ар бир медиа менен тыгыз иштешип, чакырылган жерге баруу кажет. Булак, Марал ФМ, Чекиткейжи. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке: урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, акыркы 2 айдын аралыгында жалпы жумурай журт ыраазы болгудай көптөгөн чечкиндүү иштерди аткарып жатасың. Чоң рахмат. Кийинки кезде калдайган калың калктын кыжырын кайнаткан Манас аэропорттогу жемкорлук мурунку бийлик убагынан да ашып ташып кеткен учур. Ал жердин башчысы Үсөн Сыдыковдун эрке аферист баласы каалагандай калчап жатат. Мурун дагы ал жерде Бактыбек тоноптолап, атүгүл бир учакты кыйраткан делип жүрөт. Авиабилеттин баасы 200 эче себепсиз кымбаттады. Маселени Москвадан Кыргызстанга билеттин баасы бизден учканга салыштырмалуу 3 эсе арзан. Ошого карабай Москва учкандар колдорунда билеттери туруп, уча албай калган учурлар көнүмүш адатка айланды. Андан тышкары регистрациядан өткөн учурда кол жүктү ачып аңтарып, текшеришип, бышкан этаж, өзгөчө сүрсүгөн чучуктарды жана кыйбат коньяктарды алып калуу көнүмүшкө айланды. Кайра кайтарып берилбейт. Тейлөө жагы абдан начар. Уруш-талаш, жүргүнчүлөр абдан нааразы болуп жатышат. Көз карансыз журналист Айым Алтынай Арстанбекова түз эфир аркылуу ал жактагы чектен чыккан беспределди көрсөтүп жатат. Ал эми Бактыбек Сыдыков элди мал катары да эсептебей калыптыр. Ушул жакка көңүл бөлүп койсоңуздар, жабыркаган жүргүнчүлөр көптөн көп суранып жатышат. Элдин атынан өтүнүч, Камчыбек мырза, ушул кутурган жемкорлорго тезинен тиешелүү ыкчам чара көрүп коюңузду суранам. Көз карансыз журналист-публицист Мелис Арыпбек. Ушу бакай байкебиздин кылык жоруктары көкөйгө көк таштай тийди. Кой деген сайын күчөп, болбоду эми. Беркилердин ызы чуусу бир тең, ушу байкебиздин ызы чуусу бир тең болду. Элди эмнеге үндөп жатат? Баскынчылыккабы? Мыйзамсыз, далилсиз, уруксаатсыз, деди, айтты деген ушак менен эле ызы чуу сала берсе болобу? Бирдеме десең эле сен мурун кайда элең деп беттен алышат. Ооба, мен жана мага окшогон көптөрдүн иши да жок болчу саясат менен. Азаматсыңар. Садыр Жапаровду коргоп, колдоп, таламын талашып келгенине таазим. Азамат, чоң рахмат. Биз уктап жатканда күрөшүптүр. Өтө кеч ойгонгонубузга кечирим сурайбыз. Бирок эми азыр кайра Садыр байкесинин аброюн тебелеп, тепселеп, ансыз да эми кандай болуп кетер экен деп ишенбей, ал тургай кайбери коркуп турган бөлүктүн үрөйүн учуруп жаткан жокпу? Койду ичүүлөр барбы? Айткылачы, ашына бербесин. Мыйзам деген бар, соттоп чоттоонун жол жобосу бар.
Башка убак болсо мейли эле 5 ай күрөшүп жатып эми гана президентибизди шайлап алып тынчтык эле болсо экен деп олтурган элди дүрбөлөңгө салбай турушса болот беле деп бөлүшөт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. ИИМ кызматкерлери Бакай Кашкарбаевди кармап кетишти. Активист Бакай Кашкарбаев Бишкектеги караван соода борборунда жүргөн учурда ИИМдин кызматкерлери келип камап кетишти. Эске салсак, Кашкарбаевге кылмыш иши козголгон. Булак лайк чекиткейжи. Идрис Айтбаев, сөз эркиндиги же сөгүнүү. Урматтуу маданият өкүлдөрү, жөн гана элден кечирим сурап койбой, маселени абдан ырбатып салдыңар. Эл менен эсептешпей эси жоктукту уланта бергендин айынан ушул жерге келдиңер. Эң башында жөн эле кечирим сурап койбой, өзүм билемдик кылдыңар. Кайра чыккан кайрылуулуңарда кечирим сурар бекен деп отурган элге кайра актанып отурасыңар. Элден уялуу жок, кайра көптүңөр. Натыйжада элдин да кыжыры келди. Кыргызстанда эркиндик дүйнөнүн бир да мамлекетинде жок. Биз азыр демократия деп аталган адепсиздиктин курманы болуп жатабыз. Сөгүнүү менен сөз эркиндигинин айырмасы болот. Ошол балдар ошол эфирди элге же YouTube каналга жарыялабай, ата-энең, бала-чакаңды кошуп алып, бир бөлмөдө каалагандай сөгүшүп отура бербейт белең. Өзүңөрчө, мамлекеттик каналга чыккан жокпуз. Өзүбүзчө сөгүнүп отурдук, башка эч кимди сөкпөдүк. Пилус 18 же сөгүнүү бар деп эскерттик. Сөз эркиндиги кайда? Эфирди көргөн балдардын өзүнүн акылы бар. Мен да наамды тапшырам. Мыйзам боюнча тартып ала албайт. Наамдын пайдасы жок. Бул эскилик дейсиңер. Булар шылтоо эмес. Абийир, намыс маселеси кайда? Элди мындай кой, өз эфириңде ата-энең, аялың, бала-чакаң менен чогуу отуруп көрө аласыңбы? Азыр көп адамдар мамлекеттик телеканалдарды көрбөй калды. Айрыкча жаштар соц тармакта жашап калды. Силердин эфир толтура жаштарды уулап жатат. Ал эми сыйлык же наам маселесине келсек, мамлекет да, эл да силердеги наамдын кайра алынуусуна муктаж эмес. Мен да алынуусуна каршымын, калсын. 20 жылдык тажрыйбасы бар айдоочу кайсы бир жерден ката кетирип кырсыкка учураса, мыйзам анын 20 жылдык тажрыйбасын эске албайт, ошол учурдагы кетирген катасын көзгө алат. Ушуга чейин маданиятта кылган же тапкан кадыр баркыңды ушул сыяктуу уят иштер менен жууп салба. Кашыктап чогулткан кадырыңды казаны менен оодарба. Жетсе да башың булутка, жерде экенин унутпа. Урматтуу Курал мырза, жананын айланасындагы башка маданият өкүлдөрү, эл менен элдешкенге аракет кылгыла жана эл менен эл экениңерди эсиңерден чыкпасын деп жазат Идрис Айтбаев. Бейшенбек Абдыразаков, экс-депутат. Мадумаровдун шайлоо жыйынтыгын тааныганга куру намысы, саясий аброю жол бербей жаткандай. Президенттик шайлоо мурункудай административдик ресурс колдонулбай таза адилеттүү өттүбү? Эл өз тандоосун жасоого үлгүрдүбү? Шайлоо таза жана адилеттүү өттү. Өзгөчө добуш берсем кана бересиң дегендер жок болду. Ошондой эле акча тараткандар да болгон жок. Акча, тамак, арак бербей деле шайлоо өткөрсө боло турганын ушул шайлоо тарых алдында тастыктады. Баарынан да мени кубантканы ушул шайлоодо түндүк-түштүк проблемасы болгон жок. Октябрда түштүккө түндүктүн партияларын киргизбей коюшкан. Азыр Баткен, Жалал-Абад, Оштун эли жолугушууларда стадионго батпай, күндүн суугуна карабай келип жатышты. Кудай буйруса, мындан аркы шайлоолордо акчасы жок, түндүк-түштүк деген бөлүнүүсү жок өтүп калса экен. Октябрдагы окуядан кийин талапкерлер административдик ресурс колдонгондон жана акча тараткандан уялышкандай. Адилеттүү мамлекет курабыз деп атып, элдин добушун сатып алганга да абийирлери жол берген жок окшойт. Ошон үчүн жеңиш таза болду. Карапайым эл ишеним үчүн, келечек үчүн, ынтымак жана тынчтык үчүн аванс менен добуш беришти. Мамлекетти сактап калалы дешти. Кудайдан болуп элдин үмүтү өчпөсүн. Жаңы шайланган ажуубуз ак жолтой болсун, мамлекетти өнүктүрсүн. Мадумаров ар дайым талапкерлигин койгон сайын дайыма ушул өлчөмдө добуш аларын жакшы билет. Бул чындык. Анткени анын туруктуу өзүнүн шайлоочулары бар. Бирок унчукпай баш ийип, шайлоонун жыйынтыгын таанып, моюн сунганга куру намысы, саясий аброю жол бербей жаткандай. Булак майдан кейже. Касымалиева өкмөткө учак билетинин бааларын көзөмөлдөөнү тапшырды. Өкмөткө Кыргызстандан Орусияга учуп жаткан учактардын билет баасын төмөндөтүү тапшырмасы берилди. Бул тууралуу Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева парламент радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында, учурда Орусия тарабынан киргизилген чектөөлөргө байланыштуу билеттин баасы бир топ кымбат жана керексиз документтер талап кылынып жатат.
Орусия өкмөтүнүн талабына ылайык чартердик рейстер менен учкан жүргүнчүлөргө атайын документтер талап кылынат. Ал эми туруктуу рейстерде болгону акыркы 3 күндө тапшырган ПЦР анализи гана керек. Башка эч кандай документ талап кылынбайт. Ага карабастан авиакассалар же башка билет саткан жарандар уруксаат кагаз алып беребиз деп элден эбегейсиз акча талап кылышууда. Чындыгында ал документтер эч кимге кереги жок. Ар кандай шылтоолор менен бизнес жасап жаткан шылуундар бир билеттин баасын 70-80 миң сомго чейин сатышууда. Бул маселени чечүү үчүн туруктуу рейстерди көбөйтүү менен билеттин баасын көзөмөлдөөнү өкмөткө тапшырдым, деди Аида Касмалиева. Ошондой эле ал маселени чечүү жолу оңой экендигин айтып, өкмөт көзөмөлгө алып туруктуу каттамдарды көбөйтсө боло тургандыгын кошумчалады. Бул Акмарал ФМ чекиткейи.